Биздин кезибизде ГКМБнын төрагасы трибунага чыкканда тизелери калчылдап кетчү. Биз депутат болуп, биринчи, экинчи чакырылыштарда, үчүнчү чакырылыштарда. Ички иштер министрин чакырганыңда эмне маселе экен деп калчылдап араң келчү. Мына эски видеолордон көрүп атасызбы? Мен Аскар Акаевичке сүйлөп атканда. Аскар Акаевич унчукпай башын кармап алып жерди кармап отурбайбы? Баш прокуроруң да отурбайбы? УКМКнын төрагасы да отурбайбы? Ички иштер министри, генералдар отурбайбы? Мыйзам, конституция күчтүү болчу. Ошону талап кылган парламент күчтүү болчу. Парламент сиздин эсиңизде болсо чагылдырып жүргөнмүн дейсиз. Эсиңизде барбы? Бир жолу парламентке Аскар Акаевич келип 3 миллион сом кошумча акча сураган. 3 миллион сом сураган. Парламент биз бербей койгонбуз. 3 миллионду бюджеттен ала албай кеткен. Азыр сиз элестетиңиз. Президент эмес, президенттин иш башкармасынын жетекчисинин жардамчысы келсе, төрагаң чуркап барып коридордон тосуп атат. Мына парламенттин деңгээли. Кеп конституцияда эмес дегенде, ошол эле конституция, Эрнест мырза, ошол эле конституцияда көрсөтүлгөн эле укуктар азыркы конституцияда бар, бирок аны колдон алган киши жок да. Ошондо УКМКнын башчысын, ички иштер министрлигин башкарган министрди, жана күч органдары ошол ким дайындайт? Президент дайындайбы? Сиздин сунуштап аткан вариант боюнча. Президент дайындап, парламент макулдук берет. Парламенттин көзөмөлүндө болот. Бүгүн конституцияны карасаңыз, Кыргыз Республикасынын аймагында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын аткарылышын көзөмөлгө алуу укугу жападан жалгыз парламентте. Бирок парламент аны колдон албайт, аны билбейт, аны түшүнбөйт. Бүгүнкү парламент бүгүнкү конституцияда, бүгүнкү парламентте ошондой. Бирок аны колдон албайт. Аны окуган эмес да балдар. Мына азыркы учурда тандем талкаланды. Сиз азыр мен айтпадым беле, мына мен айттым эле деп айтсаңыз жараша бере турган ыңгайлуу учурда азыр. Айттым беле деп. Ошого карабастан эки достун мындайча айтканда аны сиз атаандаш деп эсептейсизби, эсептебейсизби билбейм, бирок ошол Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин кемчиликтери албетте толтура, жазатайган, катачылык кетирген иштери толтура аны жазып айтат, көрсөтүп атат. Ошол эле учурда сиз аларды мейли 5%, балким 15-20%, ой, бул азаматтардын жасаган жакшы иштери мондай деп мындай айта аласызбы? Өткөндө ошол суроону бергенде мен айттым. Сен айт, ошол туура деп мен кошулуп турайын деп. Жок, бул дагы жакшы тактика экен бул сурооңуз. Өзүмө кайра айкидо кылганчы. Жок, мен саясатчы катары көрбөй калсам эгер, атаандаш катары деп, мен атаандаш катары көрбөйм аларды. Жөнөкөй инсан катары сен айтчы момда, баса ошонусу туура экен деп кошулайын деп атам да. Деп ушинтип суроо бердим өзүнө. Десем ойлонуп туруп айта албайт экенмин дейт. А эмне мени кыйнайсың дедим, айтты аны. Ошол сиздин бир кесиптешиңизге ушинтип айттым мен. Мындай болот. Бир акылман өзүнүн досу менен отуруп, баласын чакырат. Чакырып колуна көзө берет. Көзөнү берип, баланчынын үйүнө арасындагы сүт алып келесиң деп башына бир чабат. Десе жанында отурган досу чочуп кетип, а эмне жөндөн жөн эле баланы чаап атасың десе, көзөнү сындырбасын деп атам дейт. Анан айтат ал. А сынбаган эле көзөнү неге сен башка чаап атасың десе, а сындыргандан кийин чапканын не пайдасы бар дейт. Сындыргандан кийин чапсаң көзө бүтөлүп калбайт да. Мен ушул кезге чейин кимди кандай сынап келген болсом, кулайт кетет. Бүттү. Маселе жок. Анан артынан бүгүнкүдөй болуп ызылдап, кыйкырып, бакырып кезинде айт. Жоо кеткенден кийин кылычыңды ташка чап дейт. Болду. Ушу күндү көрөсүн. Мен кечеки бир жерден чыгып тур, мага жиберип атат. Күндөр келет. Аша чаптыңар жигиттер. Өтө каттуу аша чаптыңар. Чектен чыгып кеттиңер. Күндөр келет, эсиңерге түйүп койгула. Мүмкүн силерди
мыйзамсыз аша чаап жазалап атасыңар, айыптабагыла деген силерди коргой турган күнүм да келип калышы мүмкүн деген сөзүм бар экен. Көрдүңүзбү ошону? Мына, көрбөдүңүзбү? Момундай сөз экен.